колубузга келе турган дагы 23.000 баланын саны бүгүнкү жылда такталып атат. Алардын бардыгын мектептердин имаратына катыруу мүмкүн болбой жатканына байланыштуу билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашылып, ал балдарды бала бакчанын имаратында 1-классты окутуу боюнча макулдашылды. Бул балдар атайын түзүлгөн расписаниянын негизинде билим алат. Андан кийин балдар 2 саат 3 саат болуп, андан ары бала бакчадан чыгып кетет деген маселе азырынча каралган жок бизде. Бала бакчанын имаратын ижарага алуу маселеси да каралган жок. Себеби бул муниципалдык имарат болгондуктан муниципалдык мектептерге кайра муниципалдык мекемени ижарага алуу деген бул мүмкүн эмес. Бул балдар ошол бала бакчада эле билим алышат. Саламаттык